Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Эң төмөнкү айлык акы бул жыл сайын республикалык бюджетте бекитип атканда бекитилет. Бүгүнкү күндө 2020 жылга 1850 сом, 54 сом. Эмнеден куралат ушул цифра? Муну айтып коюш керек, бул минималдык эмгек акы кээ бир социалдык жана жөлөк пулдарды эсептегенде гана колдонулат. Ошондуктан анан пенсиянын орточо эсептеп атканда колдонулат. Ал эми фактически бүгүнкү күндө бюджеттик мекемелерде эң минималдык акылар 2700дөн, бул жанакы төмөнкү квалификациясы жок кызматкерлердин, жумушчулардын оклады. Анан базовый ставка бүгүнкү күндө бюджеттик мекемелерде 5000 сомдон, мамлекеттик органдарда 5000 сомдон 7000 сом, ошого жараша коэффициенттерге жараша көбөйтүлөт. Эми суроо сунуш айтсаңыздар, эң төмөнкү эмгек акыны же болбосо фактически сиз айтып кеткен 2700 бизде фактически деп атасыз бүгүнкү күндө 2,5 деп мен угам, техникалык персоналдар МСУда, сторож, техничка ушулар. Ошолорду прожиточный минимумга байлоонун мүмкүнчүлүгү кандай бизде? Мына бизде 5000 ба азыр прожиточный минимум. Ошого байлап койсок, ал чоңойсо чоңойсун дегендей. Ушуну кандай көрөсүздөр? Мүмкүнчүлүк барбы ушуга? Абдан туура маселени койдуңуз. Бул багытта ошол жыл сайын биз айтып аткан жана минималдык эмгек акыны бекитип атпайлыбы жыл сайын республика. Ошону биз бара сиз айткан минималдык прожиточный минимумга теңдешибиз керек. Бүгүнкү күндө өкмөт ошол тараптан иштеп атат. Тилекке каршы биз бир эле жылда ошонун баарын 4400дөн теңей турган болсок, жана пособие бергенде, анан кийин пенсияны чыгырганда ал көп акчаны талап кылат. Ошондуктан биз поэтапно кетип атабыз да. Ал эми сиз айтып аткан жанагы бүгүнкү күндө мыйзамдын долбоору боюнча ошол стажерлорго компенсационный выплаты деген түшүнүк менен киргизилип атат, 10 миңдин тегерегинде да. Бирок бул жерде айтып коюш керек, эгерде ал биз бюджеттик мекемелерге киргизе турган болсок, ошол норманы анда бул абдан чоң акча каражатын талап кылат биринчиден. Себеби экинчиден бул ошол эле убакта карама каршылыкка алып келет. Анткени ведущий специалист, анан жөнөкөй адистердин окладдары бүгүнкү күндө 5000ден 7,5 чейин, анан ал баягы материальный жооп берген өзүнүн участоктары бар кызматкерлерге салыштырмалуу стажерлордуку 10 миң болгон, бул карама каршылыкты туудурат биздин эсебизде. Рахмат. Кийинки суроодо эмгек социалдык министрлиги барбы? Мына бизде башка мамлекеттерде бар, гарантированно минимальный мамлекетте 1 саат баягы человека час деп туруп сумманы коюп коет да. Бизде 1 сааты, жумушчу саат 50 сом болсун деп туруп, мисалы минимальныйды бекитип койгонго мүмкүнчүлүк барбы же өкмөттө ушундай план барбы келечекте? Мына мисалы 8 саат иштесе 1 күндө 400 сом да. Ошондон ылдый болбош керек, менчиктерде эч ким андан ылдый төлөгөнгө акысы жок кылышыбыз керек да. Ато өкмөттүн 2,5 миңине теңелип туруп, частниктерде ылдый төлөп атпайбы? Жооп берип коюңуздарчы. Туура, эмгек акылары азыркы Улукбек Тойчуевич айтып кеткендей, эмгек акылардын минимальный заработная платаны айтты. 8 саат 5 күндүк, бир жумада 5 күндүк иш алып барууга трудовой кодексте жазылып турат. Бирок ошо частниктерди, частный бизнестерди ушундай эмгек акыны төлөгөнгө биринчи менин оюм боюнча бул мамлекеттик жана муниципаль кызматтардын айлыгын көтөрүлгөндөн кийин анан кийин ошо эмгек акы частный бизнесте тартылат да. Деги ой барбы ошондой киргизгенге? Мен жана айттым. Азыр Улукбек Тойчуевич айтып аткандай, өкмөт ушу тарапта багытта иштеп атат. Биздин министрлик аралыгында жана ведомство аралыгында жумуш тобу түзүлгөн. Распоряжение премьер-министр менен ошо жумуш алып баратабыз. Рахмат, өзүңөрдү аракет кылсаңар. Мына азыр местный самоуправлениеде 1200 ваканттык орун бар экен. Кандай чара көрүп атат? Анан кийин эмне үчүн колледжди бүткөн, техникумду бүткөндөрдү жөнөкөй адиске, кассир, расчетный бухгалтер, жер адис жана башкага киргизбейсиңер? 1200, это ар бир айыл өкмөттүн аппаратында 12 штат болсо, 3 адам вакант средний Кыргызстан боюнча. Эмне үчүн тревога какпайсыңар? Эмне үчүн чечпейсиңер бул маселени? Эмне үчүн колледжге уруксат бербейсиңер, техникумду бүткөндөргө?
жооп барбы, эми кадр кызматы жокко бүгүн чакырылганбыз. Мен уруксат берсеңиз, мен ушуну толуктап коеюн. Жанакы мамлекеттик кызматкерлер жана муниципалдык кызматкерлер боюнча мыйзамда айтылып калган, ал ошол кызматкерлер болуп жогорку билимдүү, анан жашы 21-ге жеткенде. Ошондуктан ошол норманы биз өзгөртүшүбүз керек. Сиз айткандай, кээ бир мамлекеттик кызматкардын должностторуна ошол колледжди, техникумдарды бүткөн адистерди алса болот, ал майнаптуу да болмок. Себеби көп жанакы нормага такалып калып, ошолор сиз айткандай ваканттык орундар бүгүнкү күндө көп болуп атат. Рахмат, Мирза Азизбек, мен ойлойм өкмөткө протоколдук тапшырма бериш керек. Бул 1-2 жылдан бери ушунча вакант келатат. 10 секунд. Ушул маселени мыйзамга өзгөртүүнү киргизип туруп алып келсин да. Ар бир айыл өкмөттө 30% вакант болуп атыр. 12 штат болсо 3 вакант. Бул не деген? Рахмат, сиз 2 жылдан